чыкыраңгыш. Анан ошентип чыкыраңгышта мешитте отурсам дейт, имам элем дейт. Бир 5-6 жаштагы бала келди дейт. Эми улуу сөздү уят жок, катып калган дейт, чыгдан башталган нерсеси. Катып калган, бир костюмунун ичигиси сыртына чыгып калган дейт. Тоңуп калган бала бети кыпкызыл болуп дейт. Келди дагы, сиз Куран окуйсузбу, имамсызбы? Деди дейт дароо деген. Шашып берип, ооба, мен имаммын, Куран окуйм. 500 сомду чыгарып алдыма таштап. Атама дуа кылыңызчы, Куран окуп, Россиядан келсин деп дуа кылып атат дейт. Ошол жаш бала дагы энесинин кыйналганын көрдү да. Ошол жаш бала энесинин заркынып, атага муктаж болгон мээримди көрдү да. Атанын жоктугун көрдү. Жаш бала болуп туруп мойнуна оор түшүктүн жүгү илинди. Апасынын, карындашынын кыйналганын көрдү. Достору атасына эркеп чоңоюп атса, бул өзү ата болуп калды да 5-6 жашта. Мына ушу 500 сомду алып коюңуз дагы, менин атама дуа кылыңызчы, тезирээк келсин деп дуа кылды дейт. Бир тууган, өзгөрө турган убакыт келди. Бул сөздү Кудайым бекер айттырбайт. Тирүүлүктө ушул сөздөрдү угуп өзгөрбөсө, аны кабыр өзгөртөт. Кабыр өзгөртөт, бирок өзгөрө албайт да.